Сонун экен бул. Карабыз. Аябай чоң. Чоң. Мен деле ушу досторго айтып атам, тууган тушкандарга сепкиле деп. Картошка себебиз, аркы көлүнөгү картошка көп себебиз го. Актабайт экен. Актайт эми, бирок бири аспайт. А муну бир себесиңер 7-8 жыл. Уйсагандай эле сайсың. Туурабы? Мен жана иномарка айдап жүрчүмүн да. Бир күн ойлондум да, момундай акча тапсам муңун айдап жүрөм депчи. Саттым да, полный ушуга туктум. Биринчи жылда кайра ошол соммо чыгып атпайбы? Ооба. Актайт экен да. Полька, палана деген сорттор барысы эле бирдей болот. Экөө почти окшош эле болот экен. Ошон үчүн кыргыз элин себиш керек. Аябай жакшы бизнес экен, чын. Туугандар, Бектемировго да катталгыла. Ушул киши да мени мындай, ушундай эмелерге түрттү десем болот. Байкенин сиздин каналды көрүп, чын айтсам, Бектемиров мени тапкан жок, мен Бектемировду тапкам. Салам алейкум достор, туугандар. Көптөн бери биз каналга чыкпай, биздин каналдагы дайыма көрүп жүргөндөр сагынып калсаңар керек. Бүгүн дагы биз Ысык-Көл областындабыз. Ысык-Көл областынын Ысык-Көл районунун чоң өрүктүү айылында, анан Талды суу, түптөгү Талды суу айылында роликтер тартабыз. Малина боюнча, бул жакта да жакшы сорттогу малиналар бар экен. Ошолор боюнча силерге маалымат берели деп келдик. Жүрланда бул жерде Урматтын полясына келдик. Урматтын полясын көрүп, болушунча маалыматтарды алып берели. Салам алейкум, Урмат. Ассаламу алейкум. Кандайсыз байке? Кандай? Жакшы. Жакшы. Кырманга өрөккө. Рахмат. Ишти алып турган экенсиңер. Буюрса. Биз атайын ушу Бишкектен келдик. Урмат жаңы сорттогу жакшы малиналарды өстүрөт дегенден. Бул малиналарды именно ушул Полька. Полька сортту да силерде дагы. Ооба, бул да Полька. Өстүрүп баштаганыңарга канча жыл болду? Былтыр күздө сепкенбиз. Күздө. Вообще эле ушу малинаны. Экинчи жыл. Экинчи жыл. Тиги малиналарың ошол мурдагы жылдан баштап. Мурдагы жылдан баштап. Мурда эмне иш кылчу элеңер? Ар кандай картошка себебиз, талаачылык менен эле. Малина ушу малинага кызыккандын бирден бир себеби биздин айылдагы бир байкелер сепкен. Анан ушу сеп бул бир баштаганда жакшы берет экен, анан түшүмдүүлүгү жакты бизгечи. Анан ошондон баштап эле сеп, былтырдын октябрда сепкенбиз. Күзүндө сепкенбиз. Бул биринчи жыл. Расход биз. Ошондо 1 жыл болду, ровно. 1 жыл болду. Карабайсыңар, мөмөлөр делечи мына. Ооба, мөмөлөр. Анан Полька чоңураак келет. Анан бул башкаларга караганда башка малиналар эзилип калса, бул эзилбейт да. Такыр эзилбейт, Анан бул деген транспорт жакшы да. Мисалы бияктан жүктөп туруп Казакстанга деле жакшы алып барса жетет да. Анан даам жагынан бир аз берки биздин эмеге терки вареньяга местный сортко жетпейт даамы боюнча. Алыс жолго бул жакшы да. Жакшы. Вообще туугандар экенсиңер бул жерде? Бияк агалар болуп, инилер болуп сепкенбиз. Могу 50 сотук, ар жак 30 сотук, бияк 30 сотук. 30 болсо 1.10 да вообще. 1.10 экен да. Мына туугандар көрүлөчү. Биз өстүргүлө деп биз реклама кылып ушул сортко өткүлө деп атабыз баардык туугандарды. Себеби дегенде мына карасаңар, бул Полька, палана деген сорттор барысы эле бирдей болот. Экөө почти окшош эле болот экен. Силердики Полька деп атасыңар, Биз негизи бизде деле точно маалымат жок, бирок Полька деп. Полька болуп калганда, бирок может бул палана болуп калышы да мүмкүн. Себеби дегенде характеристикасы мынакей. Сонун экен бул. Карабыз. Аябай чоң. Чоң. Бул мен Урмат сага дагы маалымат катары айтып кетейин. Биз азыр малина тоңдуруп дагы сатып атабыз да. Замороженный малинага да клиенттер көп. Буюрса. Анан именно ушул сортту жактырышып атат да. Тоңдурганга дагы могу азыр сен ушул мойдон салып берсең, барып тоңдургандан кийин ушул мойдон кайра чыгат экен да. Биздин беркилер суу чыгып, анан бири-бирине жармашып катып калып атат да. Амма тоңдурганда сел ушул мойдон чыгат экен, кайра сатканга дагы бул экстра деп эң жакшы сорт болуп, эң жакшы качестводагы болуп кетет экен да. Анан эми буюрса баягы күнү сен бунун сүрөттөрүн жөнөткөндө эле мен сразу ойлондум. Кудай буюрса көлгө барам. Булардын малиналарын көрүп, ушул жака да жайылтып,
Анан кийин келечекте ушундай объем чыгарып, азыр монун дагы өзүнүн клиенттери бар да. Болгону бизге көп количествода жок болуп атпайбы. Мисалы силердики дагы көп чыкпайт. Эгер ушул талды сууну түп менен ушу Ысык көл областы экөө биригип жакшы бир объемго чыга турган болсо, бизге да келип алганга выгодно болот эле да. Келип мисалы ящиктерибизди өзүбүздүн ящиктер таратып, кайра жыйнап бир машина толсо, сонун болмок. Мен деле ушу досторго айтып атам, тууган тушкандарга сепкиле деп. Картошка себебиз, аркы көлүнөгүдө картошка көп себебиз го. Актабайт экен. Актайт эми бирок бир аз пайда. Муну бир себесиңер 7-8 жыл уйсагандай эле сайсаңыз. Туурабы? Биринчиден, анан экинчиден бул жылдан жылга күчүнө кирет. Азыр мояк 150-170 берип атат, мисалы. Килограмм. 45-50 сотуктан. Эмдиги жылы так пойлабыз, былтыркы да бир жыл булдан эрте да. Ал 270 берип атат, 30 сотуктан. Мисалы 30 сотук картошка сеп, анда эч качан пайда таба албайсың да, мисалы. Алма деле, ашпурт деле, мына бу араларында, ашпурттун араларында тиккенбиз. Уже малина бергенде алма ашпуртту карагыбыз келбей калды да. Караңа келбей калды. Карабайсыңар, күйүп кетти. Баары эле малина тербейдеп жанталашып жүрөбүз да. Ошо болуп атпайбы? Анан бир тууган өзүнүн бир туугандарга, айылыбызга, элибизге да көп сепсек баарыбызга пайда болот, туугандар. Себиш керек да. Мына мону карасаңыз, мисалы былтыркы эле эмне деген мөмө да, мисалы моя. Муну 2-3 күндөн өтөрсөңөр кайра эле ушундай чыгып берет. Кайра ушундай. Анан туугандарга айткан эң негизги нерсе Бектамир могул капельный полив экен да. Бул биринчиден урожайностьту көбөйтөт экен. Мен башында арык менен сугарып жүрүп көчөттү агыз болдум да. Ылдый карай сугарып өтөм, өйдө карай кайра себип өтүп ушунтип азап чектик да. Анан ойлой берчимин. Качан мен быйыл койдум да муну. Капельный койдум ба? Капельный быйыл койдум. Сонун, молодец, сен уже сразу баштаганда эле жаңы технология менен бир аз акча экономдойбуз деп көп нерсе жоготуп алат экенбиз. Андан көрө бир аз карыздадым, мындай эле карыздап алдым. Бирок түшүм убагында 2-3 тергенден берип коет экенбиз да. Зато бул неме жердин кислородун агызбайт экен. Анан кийин удобрение бергендеринде өзүнүн астында калат. Суудагы жерди катырбайт экен да. Азыр мисалы мону арышны болгондочу моң аңдап кетип эле жер жарылып эле. Ооба, кургатып эле кайрылачы. Биз башында кык бергенбиз да, Бектамир. Кык бергенден кийин сугарганда агыза берет, анан жердин ташын чыгарып салат экен да. Ошондой экен. Бул капельный деген тиги бочкага эле дарыны салып коебуз. Анан бул каждый индивидуально капать этет да. Өзүн ошондой нелер бар экен да. Анан буну сатып атканда да 1 жылдык деп ойлошот экен. Буну жакшы колдонсо 3-4 жылга чыдайт му шлангысычы. Аларбы? Муну колдонгонго жараша да. Ушул бойдон калат да бул жерде, туурабы? Жок, муну биз жыйнап алабыз да. Эмдиги жылы кайра эле ушуну тартып коебуз. Анан могу малина сепкенде да туугандарга кеңеш да, эми акыл эмес кеңеш да. Өзүмдүн ошибкаларымды алар кылбасын деп атам да. Ортосун монда колдон келишче эле кенен эле кылыш керек экен. Бул канча? Бул деген 2 деген, мен 2ден ашык кылгам да. Себеби деген карабайсыңар, бул деген эмдиги жылы деген мондай байлайт да. Чайлайт. Бир капельный болбойт, эмдиги жылы 2 капельный коюш керек. 2 тарабынан, анан мындай болгондон, тиги мындай болгондон, анан терген аялдарга да удобный да. Ыңгайлуу. Айылда себеп салган, мисалы, жыш кылып. Рабочийлик ачып калат экен, тытылат, балдар тиги болот, бияка качат да. Бир аз арзаныраак төлөсөңдөр удобствого качат экен да элдерчи. Молодец, сен сразу эле изучать этипсиң да. Кандай эмне экенин. Изучать эткенде элдер өздөрү айтып берет. 10 жылда иштеп деле бир эле кылганын кыла берет го, сен сразу расчетун алсың. Бар эле. Бир силердин жериңер да сонун экен да. Борпоң. Топурак сонун экен да. Ошон үчүн кыргыз элим себиш керек. Аябай жакшы бизнес экен, чын. Өзүбүзгө болуп аткан жакшылыкты баарына башкага каалап алсаң толук мусулман эмессиң дегенде башкаларга да каалайлы. Көп сепсек бизге да пайда, силерге да баарыбызга пайда болот. Ичинде киттеген экен могу. Жылы өргүн келет го бирок. Карачы. Кылдатпай карап турсак. Каралачы. Өткөндө телефонун просто кичинекей көрүп калдыңар го деп койдум. Бир эле жыл да, бир эле жыл. Бирок жакшы карадык да, 9 жол отодук Бектамир. Бир эле жылда ушундай результат. Жакшыбы негизи? Укмуш. Бул силердин жериңерден дагы көп нерсе роль ойнойт экен да. Силер жери да укмуш экен да. Жер жакшы экен. Сонун экен. Аркы полига өтөлүбү кандай? Аркы полига каяктан өтөбүз? Мындайдан өтүп кетет. Жүр, анда көрүп коелу. Муну да тарткыла. Тиякта рабочийлер бар, аралда тартып сүйлөтүп койсоңуз болот. Рабочийлер каягында? Ылдый жагында иштеп атышат. Мындай киребиз, Ооба.
Біздер просто көрдіңдер, аз болып біздікін албайды екен, анткенде көбүнө чалсаң эле силерде бир аз эле чыгат. Ал Кыргызстан Бишкек үчүн эле кичинекей да туурабы биздин массачы. Көп сепкен негизи эле жакшы болгон тат да. Мен ошон үчүн баарын эле ушуга таш келип атам да, колдон келишинчечи. Өзү бизге деле мисалы азыр бизде күнүнө малинанын өзүнөн эле алды 10 тоннага чейин күнүнө чогултабыз. 10 тоннага чейин. Ата күнүнө стабильно 6-7 тоннадан да. Анан силердики 300 килограмм бардыңар топтодуңар 500 килограмм 600 килограмм болсо бизге убара керчилик болуп калат экен да. Ошол болот. Убара керчилик. Бирок могу товар бизге керек. Анан бизде дагы чүйдө алып келишет мисалы 20 яшик, ошондо 60 килограмм, 100 килограмм, 150 килограмм болот. Ушундай полька өстүргөндөр бар да. Ошолор алып келишет. Бирок алар мындан кичине майдыраак. Анан даамы да бир аз, анан кийин алып келгенде бөлүп жүктөйлү дейсиң. Баасы бирдей да тиги малина менчи. Анан меники кичине жогорураак баада албайсың дейт да. Анан айтам да. 1000 яштын аразына сен 30 яшыңды салып койсоң, арасында полька бар эле деп айтсам, анан таппай жүрөт аны. Анда жөн эле койчу деп айтат да, анан кийин. Ошо почти бирдей баада эле кетип атат. Кичине көтөрөбүз. 10 сом, 20 сом килограммына кошуп. Буга, бирок бул поляны былтыр сепкенбиз. Могу экөө баары эле бир үрөн да, бир жерден келген. Ушу немеден эле алган, көлдөн эле алдың да. Көлдөн эле алганбыз. Байкең эми былтыр канчадан алгансың? 50 сомдон. 50 сомдон. Быйылкыны сурабай эле койгом. Быйыл реклама каты кетип калды эми. Просто бизде баягы жаман ой жок, көп элге эле келип, көрсөтүп аттык да, баягы ушуну көргөндө кызыгабы депчи. Мен делечи Бектемирова кызыгуу болгон үчүн кылдым. Мен жана иномарка айдап жүрчүмүн да. Анан бир күн ойлондум да, момундай акча тапсам мумин айдап жүрөм депчи. Саттым да, полный ушуга тыктым. Молодец. Анан биринчи жылы кайра эле ошол соммо чыгып атпайбы? Ооба. Актайт экен да. Анан иномарканы эмтебедим да. Жок, дагы көбөйүш керек болот. Жер барбы? Олдуй жагына себейин деп атам, олдуй жагына. Канча сотук бар? Дагы биз 70 сотук бар. 70 сот жер барбы? Жерде да ошо 70 сотка отурузуп алсаң. Мына бул дагы былтыркы сорт. Мында түшүмдүүлөрүн тартып койсоң болот. Аги, мына. Мына бияктасаң. Моңлар тартсаңар болот, жакшы. Вообще супер экен. Буну сен сразу эле быйыл эле неме кылсың да? Серьезный мамиле жасадым. Серьезный мамиле жасапсың. Эми могу немелер менен жип менен тартып, могу жагынчы. Биринчи жылдары өзү көптөр мындай жиптеле тартышпайт. Бизде максат эмне болду да, баягы салган акчабызды бир аз болсо да чыгаралы деп жанталашып. Жанталашып. Бул жакка көп акча кеткен, тур деппи. Ошондой фото. Эртерээк туруп кара, малина, акча кеткен бияга, машинамды саткам деп. Ооба. Койсар мына. Оларды могуну көрсөңүз, мына бетте мына карасаңар. Бир эле эмеде. Окмуш экен. Ай. Туугандар ушундай малина тигесиңерби? Бизден подписчиктер. Ооба, Бектемировага да катталгыла ушул. Туугандар, Бектемировага да катталгыла. Ушул киши да мени мындай, ушундай эмелерге түрттү десем болот. Байкенин сиздин каналды көрүп, чынын айтсам Бектемирова мени тапкан жок, мен Бектемировну тапкам. Бул ушу урмат бизге жазып, ушундай бизде малина бар дегенден атайын бул жака келдик да. Молодец, бирок урмат ушу. Биздин максат туугандар, баягы бизде эле реклама болуп, силер буяк келбесе деле өтүп аткан негизичи малинабыз. Просто кыргыз эли көп сееп, массага кирели деген эле ниет. Силерге келгеним себеби биринчиден, эгер ушундай жакшы иш кылып атсаңар, аны элдерге көрсөтсөк, урмат, сен азыр жашсың. Сен дагы өзүңдүн жолуңду таап кетсиң, кызыгып бул нерсени кылып атасың да. Жакшы бул. А бизде мына 50-60ка чыгып дагы эмне кыларын билбей жүргөн адамдар көп экен да. Эмне кылсам депчи, дагы деле өзүн таппай. Азыр мисалы Москвада, Россияда көп жумуштарды кылып, мисалы таксовать этип, кафелерде иштеп. Эми алардыкы дагы бир жагы айласы жок. Кыргызстанда эмне иш кылышын билбей, ошол жака кетип калгандар да. Анан могу биздин каналдарды көрүп алып, биз сабак окуган балдарды көрүп алып, ёпто, биз деле кылсак болот турбайбы деген ойлорго келишип, көптөрү анча-анчасы кайтып келип атат. Ушуну кылсак болот экен го депчи. Азыр эми
мен ошол Россияда туугандарга да айтып атам. Айлыңар топтогула, көчөткө акчалар топтогула. Биз дагы ушу качественный көчөт таап бергенге аракет кылайлы деп ошо бүт каналдар немелерди изучать этип, жакшы сорттогу малиналарды алып келип, жакшы сорттогу клубникаларды предлагать этип, анан кийин биздики экинчи жагы ушунун Кудай буйрса экспортундагы переработкасында уюштурганга аракет кылабыз да. Жакшы болмок. Анан монтип өстүрүп турсаңар, кана бизге тимеле ушундай качественный укмуш тимеле. Негизи туугандар мындай экен да, эң негизи Бектемир мен өзүмөн байкадым да, эми жашмын бирок негизи бир иш башташ үчүнчү акча бул экинчи мындай ишеним бул экинчи үчүнчү. Биринчи желание керек экен да. Мен муну sevim дегенде чын толтура малым бар болчу. Мен деле мал менен чоңойгон баламын. Машина менен бирок желаниям болду, баарын саттым. Бир малым жок. Бирок мен оюмдагы желаниямды кылып атам да. Зато ат уши кылып атасың. Зато туяк санап, кайгы жебей кылып атасың, баягы акча берип атат. Анан муну сепкенде мен уже дагы ар жагын себейин деп калдым да. Мен деле муну токтотсом го деп аткам, бирок силер айткандай мында коркпогула туугандар. Иш баштаганда вообще коркпош керек экен. Ошону айткам. Вообще коркпогула. Бул тем более малина бул по-любому только караш керек да. Баягы жазда септим, күздө эмне терим болбош керек да. Мону мен 10 жолу отодук. Мына үй бүлө менен, достор менен отоп ошол мээнет кылса кайтат экен да. Сен туура айтасың да. Биринчи калуу керек. Калуу керек. Мен мисалы кээде отуруп алып, мисалы биз өзүбүз да командабыз менен кыйлабыз да, килттеген чоң заводдордо андай мындай кылып. Анан койчу беки азыр ушуну кантип эле дейт да, деже айтам да. Главный адамда идея болсо, калганы бир технический вопростор да. Акыры чечип кете берет. Максат койгондон кийин адам эгер точно каалап ошого максат койгон болсо, акырынан чечилип кете берет да. Азыр мисалы биз кылып аткан ишти деле убагында мечтать эткенбиз. Ушинтип жүрсө, ушундай иш кылсак, ушунча күнүнө монча тоннадан кетирсек деп кыялданганбыз. Максат койгонбуз, бирок ошого максат Кудай буйрса ишке ашты да. Ошо сеники деле мына, зато сен малды айласы жок карайсың, муну калооң менен карайсың. Ошо да. Моякта чын отуп атсаң да кайф аласың да, чын эле. Анан бизде көп кишиге азыр мен ошо айылда чоңорукту айылбыз да. Муну көрсөтүп отуп, ошо айылда жаштарда молодец, уже баары эле ушинтип калды. Азыр баары күздө бүт себебиз да, эми бүт эмес, эми баары элечи. Сепсе, эмдиги жыл уже биз силер менен чалышып, Бектемирова бизде масса чыгат десеңер, уже силер да бизге серьезныйраак. Силер могу жакта чоң гектарлап кыла турган болсоңор, жагандай биздеге окшоп холодильник, морозильник коюп койсоңор, биз ошону Кудай буйрса силер менен иштесек, может ушу жака деле өзүбүз деле коебуз да. Коюп койсоңор, зачем силерге тияка сатып, бияка сатып? Тоңдуруп эле холодильникке киргизип бересиңер. Мына сентябрь келди, замороженный малинанын баасы көтөрүлүп баштады уже. Уже могу свежийдики дагы көтөрүлүп баштады. Уже спрос көбөйдү да. Чоң-чоң компаниялар, чоң-чоң акчасы бар адамдар уже заморозка кылыш керек экен деп интерес кылып баштады. Короче, сен алдынан ал биринчилерден болуп миллионер болосуң го дейм. Оюңуз аргамай. Бирок биздин максат чын эл дагы элде болсо бизде болот дегендей. Кыргызстан баары өнүксө эле баарыбызга жакшы. Мо айыл боюнча малина, клубника кылса делечи, биздикилер ойлойт да. Мен тиги болсом, бул тиги болсо, кайда сатабыз? Кайга сатабыз депчи. Наоборот, кайсы жерде көп болсо, ошо жерге чоң акчасы бар адамдар интерес кылат да. Клиенттер келет. Ошо мисалы мен крупный экспортер болуп мен келе турган болсом могу жерге, бек тиякта алып атпыр деп, мен конкуренттерим келет, тиги келет, бу келет, уже бул жакта ажиотаж болот, уже дыйкандар да өздөрү диктовать этип баштайт да, жок, сага сатпайбыз, буга сатабыз, сага сатабыз, буга сатабыз, баасын көтөр дешипчи. Ооба. Бирок могу бир жылда эле өскөнү укмуш. Биз өзүбүз да таң калдык Бектемир. Бул деген карагандан кийин да малинаны мында бирөө айткандай кыз карагандай караш керек экен да. Чын муну таарынтпаш керек экен, убагында гүлүн берип турбасаң чыкпайт. Кафе-сафеге алып барып, тамак алып бербесең чыкпайт. Тамак алып бербесең да 40 берип туруш керек да. 40 берип туруп. Мына көргүлө. Сон. Ана мунун эмнеси жакшы экен, биз кеч башталды да, бул августтун башы башталдык биз. Бираз уже массага кирдик да. Укмуш. Бул пикке чыкканда, мына могу кичинекей жерден 150-144 кило терип атабыз азыркы күндөчү. Ана мисалы башка билбейм, мындан башка кайсы өсүмдүк мындай эмете берет. Азыр мисалы силерге ушу күндө канчадан бааланып атат килограмм? Башында биз сат баштаганда 190дон бияка келип холодильник спринтер менен алып кетип аткан башында. Ошентип анан тигилер секирип кетти бизден. Анан биз сатарга жерибиз жакпай калды.
бул Григорьевка калсаң бул польканы түшүнбөйт экен алар. Алар пакетке салып Алар обычный анан ичиң күйгөнүң мындай карайсың, элдер карабаган малинасын терип барып ошол деле өткөрүп атат, сен деле өткөрүп атат. За породистый уйду мал базарга алып барып эле обычный уйдай саткандай болор эткенсиң да. Анан азыркы күндө 160тан кетип атат. Еще өзүбүз салабыз. Анан акчасын күттүртүп ушундай да. А биз ошон үчүн мен эмнеге көп себелди деп атам? Баарыбыз сепсек, сиз келесиз. Соода ушунусу жакшы да. Урмат. Мен оюмда. Кудай буйрса биз могул жерге келдик го. Бул жака жакшы кетет. Мен деле мисалы баягы сен видеосун неме сүрөтүн жөнөткөндө мен сразу расчётун ала албадым. Объемду байкай албадым, көрө албадым. Өзүм мен сразу эле чечим чыгардым. Мен барып көрүп, анан булар менен иштешем дедим да. Мен сразу эле айттым болсо. Мен барам депчи. Анан бүгүн кайсы күн? Баасын уже смело көтөрө берсеңер болот. Жо биз көтөрөбүз, тияктар албай атпайбы? А биз биякта 200 деп кармап турган эч ким алмаса кайда сатабыз? Ошондой да. Мисалы биз башында 190дон сатып атканда жакшы эле ушундай болот го деп ойлоп атканбыз. Бирок бул баа деле шүгүр, бирок азыр обычный малина деле ошол болот атпайбы бектен? 200дөн мен алам. Всё, алсаңар. Камерадан кол алып аласыз деп койду. Сразу бекер чакырып аптырмын деп койду. Неме, азыр мен буйрса, могу бердеги балдарды бүт тайынтып кезин, сен булар менен да сүйлөш. Мен Талды суудагы балдар менен да барып сүйлөшүп келейин. Анан күндө чогулуп жөнөп турсаңар. Эми да бектен биз башкага деле жөнөтүп атабыз. Андан көрө баа сөйдө болсо биз чын ал эми кара жол трассага чыгып салып ийген аркы беркисин биз чын моякта иштейм деген эле балдар да. Эми силер башында аракет кылышыңар керек ошентип. Ооба. Жо биз ал жактан качпайбыз, чын. Ана кийин барып анан кийин уже алып кет таштабадым, алып кетпедим деп каласың. Ошол туугандар сепкиле, эч эметпегиле. Мен ушул өзүм башыман өткөнчү мен деле коркуп сепкен, бирок рискке бардым да турабы. Өзүм жаш бала болсом, 25 жашта болсом. Зато сен көзүң жетти да. Сен көзүң жетти, биякта желание болду. Ошолда анан мен ушундан пайда көрөм депчи. Туугандар рисковать эткиле. Сен мунун мына быйыл Кудай буйрса кийинки жылдан, анан кийинки жыл уже 3 жылдан буларың эмне самсалайт да. Өзү да жер сонун экен. Мооларды орноткон турбайсыңбы, шпалераларды? Гилтейте орнотуп. Капельный кылыпсың, действительно аракет кылыпсың сен. Ооба. Менет кылыпсың. Тиги аркы поле барабы? Силердин бир преимуществоңар дагы бар экен, Урмат. Азыр чүйдө малинан спатка кетти да. Бияк массага кирип атат. Бияка массага кирип атат. Баа көтөрүлдү. Жактачы. Силер деле көтөрө берсеңер болот уже. И тем более сен моундай сорт менен мен дагы неме кылабыз? Бизде морозильник бар да. Тоңдурган ошого киргизебиз Кудай буйрса. Жүрлем тиги терип аткан полясын бар эле. Иш кылган адам чөткөн мен буну бирөө байып атсачы баягы кылып көрө элексиң. Ой, мунусу бар, тигиниси бар дечим да. Бирок эч бир дагы нерсеме жөн болбойт экен да. Сиз мен лекс айдасаңар силерди башка сферадагылар бул деп ойлойт да. А мен как дыйкан катары силер эмненин баарын көргөнүңөр мен түшүнүп атам. Туура элеби? Туура эле. Силер деле мону көрүп, Урмат, иштептирсиң деп атпайсыңарбы? Анткени силер баштан өткөн. Баштан өткөн да. Биз мен жаңы заготовка кылып, жаңы дыйкандардан клубникаларын алып, өзүм помидорлорун жүктөп, полядан кыдырып топточум да. Анан кийин 24 Волгам бар болчу. Поляларга киресиң, анан күрүчтүң жулунуп калып кетет да. Анан кийин базарга жеткиз керек, кетип атсаң, дар дегенде машиналар сигнал ишти. Деп машина иште барчын да. Анан кийин барып мен товарларымды жүктөп атканда дагы жанында ошо жерден коммерсанттар бар эле да. Мени карап, Волга келди деп мындай шылдыңдап турчу да. Булагы өтөт деп чөптүм бирок. Ооба. Эң негизги кылып аткан ишибиз адал. Эч ким эместип элебиз. Бул жагы уже бул жагы могу ортодон чөк. Могу сол терилип атат деди окшойт. Маяк терилип атат. Буга уже 3-жыл, а? Экинчи жыл. Тиги биринчи жыл да, бул экинчи жыл. Тиги биринчи жыл. Бул дагы слабый болуп атат. Эмнеге дебейсизби? Бул бактар турат да. Бул бактар өзү туугандар. Мисалы бизди да как эксперт катары неметип жиберет да. Бектемир бактын ортосуна тиксек болобу. Бирөөн кылбачы деп берем да менчи.
алма черешняларды кыйнайсың же малинаны кыйнайсың да. Эми сен убагында тиккен экенсиң сен дагы. Жерди экономдойм деп. Эми могу грушаларың каралбай кетти. Жо муну ошо жанагы ар жак биздики бул туугандарыбыз да. Осмонов фамилиябыз ошо Осмоновдордуку, анан агаларымдыкы жанакы орток биздик үлүш жерлерибиз. Анан бул план жок. Муну негизи булар ушуну сепкен. Анан булар малинаны ортосуна эле мындай испытание катары сеп атышат да. Эми уже бунун кызыгы жок болуп карабайсыңар, уже бул каралбай калды, уже ойдун баары эле малина. Груша байлабай калдым да, бирди байлады, 1 жыл карадык. А малина канчаны ойлоду, ошондой эле да. Уже неме груша мешает этсе мындай сындырып. Не жалко. Не жалко сындырып. Малина тергенге кетип атканда. Ошол. Бул жагы дагы жумушчуларды салып коюп, жумушчулар өзүңөрдүн айлыгыңардан эле чыгат. Ооба, мына бу жакта айылда бизге да элге да жардамыбыз тийген деген жаш балдар деген малина кыйналбайт экен да. Анан деген жайкы кийим иштеп, жайкы кийим анан килограммына биз мисалы 30 сомдон беребиз. Нормально. Анан массага киргенде 1 килоны бат эле терет да. Өзүм оңой да. Оңой да. Анан айылдагы жаш балдарга бул кадимгидей неме мотивация да. Иш да. Анан бизде да максат баягы көрүп атып, эмне кылып атат деп бизге окшогон арасында лавит эткен балдар бар да, туурабы? Лавит этпес болсо өмүр бою эле терип иштей берет да, ошондой да. Мен балам бар, чоң балам быйыл 1-класска барды да. Чоң балам 1-класс. Акча керек болсо, эжесинин немеси бар, малинасы. Кирет да ошол жерден 20 сом иштеп чыга калат. 20 сом болду, алып келет да. 20 сомду бер дейт, алат, магазинге барат, адымыз. Сиз айткандай экен да, болор бага, болман деп. Көрө 15-20 жашында бир нерсени баштайт, көрө 60ка чыгып эле. Ошол да таппай да, баягы жолун таба албайт. Жолун таба албай, эмне кылсаң деп. Жол таап бир ийгиликке жетиш үчүн курманчылык кылыш керек экен да. Курманчылык рисковать этиш керек. Могу фокус деп коет го. Ар жакка секире бербеш керек. Фокус жоготпош керек, Фокус жоготпош. Мисалы сен азыр малина фокус койдуңбу? Ушу менен боло берсең, ушу менен эле. Жана бизнесмендер айткандай, бей в одну точку деп коет да. Ооба. Ошол же жарылат да, көрүнгөн жерден ура берсең жарылбайт. А биздикилер келет дагы бизге поляга малина отургузат. Анан кийин туруп эле бир күн карасаң, акчы деп келе калайын деп эле немеге кетип калат. Стройкага кетип калат. Поляны каралбай калат. Ооба. Анан кийин ушинтип эле секире берет нарак бир жаккачы. Андай болбойт да. Мен туугандарга айтам, поля дедим, сен айткандай, карыз болуп дем ошо поляны жакшылап караш керек. Ошол кийин актайт. А биздикилер кой акчы деп келе калайын деп поля дагы эмес, тигиниз дагы жакшы болбойт, короче. Ушинтип азыр кээде немелер туугандар дагы немеден чалып калат мачы, Россиядан. Биз акча берип ана тиктирип койсок бирөөгө депчи. Тиктирип койгондо болбойт да. Макул, кыйынчылык жашоо, бирок болгон акчаңды топтоп туруп, бул жакка келип туруп 2 жыл, 3 жыл мен пландаганда мен 5 жыл мен бекер иштесем да разымын дейчимин да. Бирок кийин жашоом оңой болсун депчи. Тытынып иштечимин. Уялбачы мен сизден. Сөзүңөргө аралжы. Туугандар, биз деле сөзүн ачык бир машина айдачым, 3 куб виндомчу. Анан өзүм айдап жүрөм, бирок акчам жок да. 3 куб ал көп ичет да. Анан элдерди карасам ушундай малина сепкендер байып. Анан мен өзүм айттым. Машинаны сатайын, 1 жыл жөө жүрөйүн. Анан азыр деле машинам деле бир аз эле баягы пасат да, сөзүн ачык. Анан зато акчам чыгып атат да. Мен биринчи жылы көңүл ток виндомду салып бердим. Быйыл виндом чыгат да мисалы. Кудай буйрса. Андан кийин мен көчөтүн да сатам да мунучу. Мен 250 миңге мындай жөн эле көчөттү сатып алдым да. Нормально. Эмди жыл ошондой болсун. Туугандар, ким виндом айдап атса сатып коет. Виндомдор сатып коет. Просто баягы өзүбүзгө болуп аткан мондай. Жок, сеники азыр бул чоң инвестиция да. Айыл жергесине салыштырмалуу чоң инвестиция. Анан кийин мисалы азыр отургузуп койдуң. Быйылкыга сенден көчөт чыкпаса керек. Быйылкыга чыкпайт, бирок заказ бергендер аябай көп. Мына бунда уже 10 миңге уже заказ берип акчасы берилген да. Азыр бизге деген элдер келип атат, арзан сатайын дейбиз, көчөт жок. Көчөт сатып аткандар бир аз кымбат болуп атат, карапайым эл ала албай атат да. Сеники мындай да? Биздин максат деле мен кийин, Кудай буйрса, эл менен эле. Сеники мындай, урмат. Бул нерсеге сен рисковать эттиң, башында тиги байкеңени алып тиктиң. Азыр өзүңкүн көбөйт өзүң бул жакачы. Артканын сатып атасың да. Ооба. Өзүң артканын сатып атасың. Эл
элге бекер берген да жакпайт. Ооба. Акча коротса сага окшоп. Тыпны иштейт да. Ооба. Тыпны иштейт. Акча коротпогон адам болбоз болбоз жок. Карабайт. Анын ардап туура. Ошон үчүн мисалы еще силердики могу жерде өсүп, уже көз менен көрүп атат да. Буну уже силер жакшы эле баада сатсаңар болот да. Мына көчөттү уже гарантиясы менен. Мына ушинтип терип туугандар көргүлө. Бул эмес эң негизи эзилбейт да. Мисалы жүктөп атканда Бишкек барса деле уже ушундай болот да. Тоңгондон кийин ушул бойдон түшөт да булачы. Ооба. Мына. Жакшы. Тазикке терилип чыгарып кеткен да. Ооба, ана машина менен жыйнап кетебиз да. Туугандар, сепкиле. Эмне дейбиз эми өзүм болуп аткан ийгиликти баарына эле каалайм бектен. Просто мен өзүм ичимдегини түшүндүрө албай атам да, сиз сыяктуу элечи. Сиз деле айла жок ролик тартып атпайсызбы? Ошондой эле биз деле түшүндүрө албай атабыз да. Бирок жакшы нерсе да, чынында эле. Бул бактарда капельный кылып коюп турбайсыңар. Суу кандай? Суу кенен эле? Эме, бурут эткенбиз да. Бурут чыгарып. Бурут чыгарганбыз. Өзү көлдүн погодасы, көлдүн жери ягодага ушунчалык идеальный экен, карачы. Мынакей. Тиги терген рабочийиң начар тереткен, могуга салыштырмалуу. Могу жакшы тереткен. Мына капталына жазып коебуз, ким канча мисалы эмил дейт. Бул тере берет кечинде анан эмилдики жыйнайбыз бир жерге. Ана веске тартабыз, 30 сомдон санап беребиз. Эмил жакшы тереткен. А тиги кимдики экенин билбейм, бирок слабый тереткен. Эми буюрса бул өрүктүгө деле биринчилерден болуп септик, анан баягы бара дунган болуп бартабыздачы. Биз баштап баягы дунгандардын башчысы болуп калды эми мында баштапчы. Биз жакында эртең 9 сентябрь Алматыда форум өтөт. Кыргызстандан биз 8 адам кетип атабыз. Ягодниктерден. Ягода кызыкканда клубника боюнча да. Малинасы дагы бар. Анан Европадан немелер келет. Питомниктин хозяиндары, кооперативдин хозяиндары келет. Ошолор выступать этишет. Эми Европада кандай өнүккөн. Эми биз дагы ошол нерсени уюштуруп аракет кылып атабыз ошол нерсеге. Бирок Кудай буйрса өрүктүнүн келечеги бар экен. Ушуну камерага айтып коелачы, өрүктүлүк туугандар, буюрса келечегибиз бар экен. Өрүктүнүн келечеги бар экен. Туризм бул өзүнчө багыт. Туризмге байлап эле ягодный бизнести өнүктүрсөң. Ооба. Эми силер жыргап эле жасаңар болот экен да, просто. Ошо биз мындай калыптан Просто урматка окшоп кичине көттүгөттөр иштешиңер керек. токо тер. Просто баягы өрүктү көп картошка ушундай себебиз да, жүгөрү да көп себип салдык. Ушу жүгөрү сеп аткандын бир 30 сотуна сепсечи, 3 гектар жүгөрүдөн көп берет. О, жүгөрүн карагыз келбей атат. Жүгөрүн карагың да келбей калат. Ошо неме болот атпайбы, урмат? Сага окшогон жаштарга, анан кийин үйдө отурган келиндерге, балдарга укмуш болот. сонунда. Күндө тербелип акча болуп атса. Ооба да. Эртең менен тура калып, жеңешалар оолап чыгат, эшикке чыгып. Мына бuyakta иштеген эжелерибиз. Саламатсыздарбы? Берип коела. Келе Назира эже. Келиштирип түздү тартып байлабы булар? Келиштирип эле, жапчак сонун эле. Уру кылбай элесиңер го. Уру эле. Сонун экен го малинаңар. Ооба. Жакшы. Биз дагы ушу чүйдөн келди эле, ушу жакта урматтар жакшы малина өстүрүп атат дегенден. Териш силерге көп деле кыйынчылык жаратпайт экен. Туруп алып эле. Ар кандай? Тиягы бийик, тиягы жапыз. Жапыз эми кийин бийиктейт эже. Жөрмөлөп беребиз. Ал жак сонун болуп бишип калыптыр. Ооба, 2 күндө битеребиз. Тияк бүткөндө тияк даяр болуп калат. Даяр болуп калат, Ан беребиз ошону. Тиги Григоровканын белки простой малинасын терип көрдүңүз беле, көрбөдүңүз беле? Жок, булар кайдан? Быйыл эле чыгышты да. Аяктар кылган. Жок, өрүктүлүктөр негизи эле мен Силер дагы ушундай максат коюп атасыңарбы? Малина тигейли деп. Буйрса, Буйрса, жер барбы? тиякта участкабыз бар да, ошака тигебиз. Монда силер деле тиккиле да, урматка эле иштеп жүрөрбү? эртең анан мен өзүм терип калбайм малина. Сонун экен. Болбосо элде болсун дегендей. Ооба. Мен туугандарым жакшы да. Булар да бар. Туганбыз. Тугансызбы? Сүйүк жакшы баары. Келе Назира эже, эртең эмеге чыгасыңар? Айт, Альбина турбайбы? Азыр эжең заболела. Урмат. Жакшы, муну сен өзүң канча сотук жерге тиктиң биринчи? Биринчи аркы поляга тиктик, 50 сотукка. 50 сотук.
Азыр могу бактын ичинде канча сотук? Бияк 30 сотук. 30 Монун сотук. ичи 6 4 рет. 30 сотукка канча миңге көчөт алыңар эле? Мисалы деген бир 10 сотукка 1000 көчөт кетет да. Биз 50 сомдон алганбыз, 50 миңге алганбыз. Мен тияка 50 сотукка 250 миң алгам. 250 200 миң алгам, анан отургузганда 5-6 киши алып отургузганбыз бир күндө. Муну деген арыш трактын арыштык менен ачып туруп отургузуп, анан обязательно суу куюп коюш керек да. Аба калып калса дагы бир аз проблемараак болот да. Или карап туруп кеч күздө биз мындай алганбыз, отургузуп туруп анан кар жаган да. Ошого расчеттоп туруп отургузганбыз. Немесе акчасы эми сен быйыл буюрса күзүндө бир эсептейсиң да муну. Болны түшүмүн алып бүткөндөн кийин канча? Мисалы аз жартылай айдан өттүк да, актады уже. Актады, да? Уже актап койду. Уже актап кой элек. Мисалы 300 миң кетсе, кармап мен кармагам да сеткамечи мисалы уже 200гө жакындадык. 200гө жакындады. Еще сеники Бул дагы берет да. Дагы астта бар, жакшы күндөр буюрса. Жакшы. Чынын айтканда, туугандар, мунун пайдасы жакшы экен. Эми урмат моунча акча иштептир деп чөнтөгүнө кирбей эле коелу. Бардыңар мээнет кылсаңар, ушундай пайда тапсаңар болот. Ошондой. Биздин подписчиктерге кайрылып кой. Ооба, туугандар. Эч коркпогула, картошка сеп, жүгөрү сеп деп айта албайм. Андан пайда таптым, бирок мынчалык пайда таба алган жокмун да. Малина себиш керек экен. Чын эле. Биринчи жыл мындай эсептеш керек экен. Биринчи жылы курманчылык кыласыз, биринчи жылы өзүн актайт, андан кийин только пайда. 5-6 жыл только уй сагандай сайсыңар. Акчасын эле аласыңар, плюс көчөтүн да сатасыңар. Мисалы 30 сотукка мурдагы жыл сепкенбиз, ошондон буюрса 10 миң көчөт чыгат. Аны 50 сомдон сатканда 500 миң. Уже. Көчөттөн. Түшүмү да бар да. Түшүмү өзү түшүмүн эсептейбиз да биз. Көчөтү дополнительный доход болуп кетет да. Жакшы, анда биздин каналда катталышат. Ушул Бектемировдун аркасында мен ушул оору менен ооруп ушундай ийгиликке жетип атам. Мен деле YouTube'дан карап эле Бектемировду өзүм таап, Бектемирова деп аракет кылып, биздин максат реклама кылыш эмес. Уж биздикин көрүп элдер да сеп, көйүп, Кыргызстан баарыбыз бир көтөрүлүп кетели деген эле максат да. Ошол. Жакшы туугандар, биздин каналга катталып, комментарий жазып, лайк басып тургула. Урмат кошогон дагы жаштардын көбүн чыгарабыз. Булар ушул жаш болсо дагы ушул дыйканчылыктан ийгиликке жетишип жүргөн балдардын алдыңкылары. Өзүнүн айылында эмне кылсам деп ошол жумуш таппай аткан балдарга үлгү. Ушундай урмат. Иштериңерге ийгилик. Силерге да ийгилик, жакшы. Кудай буйрса иштешебиз. Көп элдерге жардамыңар тийип атат. Силер ушунуңардан үзбөй жазбагыла. Рахмат.